Женго Бишкекке алынып келдим. Максат Ажы Токтомушевди колдогон митинг болуп өттү. Акын Токтоналиевдин сөзүнө Камчыбек Ташиев жооп берди. Ош базардагы бардакка УКМКнын далы келбей калды. Конституциянын долбоорун элдин талкуусуна чыгаруу талабы коюлган акция өттү. Алмамбет Шыкмаматов жаңы кызматка дайындалды. 11 февралда УКМКнын уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча атайын операциясынын жыйынтыгында Женго кайманаты бар өлкөнүн түштүк аймагын көзөмөлдөгөн Кримтөөл деген Кадыр Досонов кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Досонов Ош шаарынан кармалып, Бишкекке алынып келинип, УКМКнын убактылуу камак жайына киргизилди. Бүгүн 11 февралда УКМКнын алдында адам чогулуп, мурдагы муфтий Максатбек Токтомушевдин ишин калыс иликтөө, камактан бошотуу керектигин билдирип, Максат Ажы Токтомушев элдин сыймыгы, Максат Ажы Токтомушевга боштондук деген жазууларды кармап турушат. Акын Токтоналиев кызматтан кеткенден кийин муфтийлик үчүн болгон күрөш боюнча оюн билдирген эле. Азыр Максат Ажы эки тараптын муфтийлик үчүн болгон күрөшүнөн улам камалып олтурат. Бир тарапта Жапаровдун Бурканов деген кеңешчисинин адамын, экинчи тарапта Камчыбек Ташиевдин адамын муфтийликке коюу аракетинен улам мындай башаламандык болуп жатат деп билдирген эле. Акын Токтоналиевдин сөзүнө Камчыбек Ташиев да өз пикирин билдирди. Акын Токтоналиевдин ордуна келген адам менен мен эч качан көрүшкөн да, сүйлөшкөн да эмесмин. Токтоалиев мени койдурду деп ойлоп жатат окшойт. Мен тескерисинче Токтоалиев менен Токтомушев калсын деп жүрөм. Билип билбей сүйлөй бербесин да. Ага өздөрүнүн кишилери ушундай мамиле кылып жатат. Менин эч кандай тиешем жок, деди Ташиев. Бишкектеги Ош базарынын айланасында соода кылган жайма базардын соодагерлери шаар бийлиги сунуштаган орундарга чыгып иштөөдөн баш тартып жатышат. Бул тууралуу 11 февралда маалымат жыйынында Ленин районунун акими Чынасыл Чыныбаев билдирди. Жайма базардагыларга базардын ичиндеги жашылча жемиш, эт саткан орундарды берели деп макулдашкан. Бирок соодагерлердин 70% буга макул болбой, күн сайын тыюу салынган жерлерге чыгып жатышат. Жашылча базардын ээлери көчөдө соода кылгандарга 2 айлык ижарасында албайбыз дешкен. Буга да макул болушпады. Ош базары, Дордой жана Орто Сай базарларынын айланасында мыйзамсыз соода кылгандарды тазалоого мэриянын алы жетпей калганын, бул үчүн кала башчылыгы УКМКга да кайрылганын мэриянын мурдагы башчысы Балбак Туребаев билдирген. Жогорку кеңештин имаратынын алдында бүгүн 11 февралда Кыргызстанда жүрүп жаткан конституциялык реформага байланыштуу нааразычылык акциясы өттү. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров депутаттардын алдына конституциянын долбоору эл менен чогуу талкуулагыла деген жазуу менен чыкты. Жогорку кеңеш конституциянын долбоорун элге ачык талкууга чыгарбай жатат. Бул болбойт. Баш мыйзам кеңири коомдук талкууга алына турган келишим да. Менин бүгүнкү талабым парламент мындай алешемдикке жол бербей, конституцияны кеңири талкууга койсун, деди Токтонасыров. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси болуп Алмамбет Шыкмаматов дайындалды. Тиешелүү буйрукка бүгүн 11 февралда премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Буга чейин Жогорку кеңештин мурунку депутаты Алмамбет Шыкмаматов Атамекен фракциясынын лидери болгон. Ал эми 2020-жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоого Бир Бол партиясынан талапкер болуп катышкан. Ал эми президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы штабын жетектеген.